Биздин ата бабаларыбыз 19-кылымдын ортосунда теги Кемин көл жактан көчүп келишкен экен. Дордой атабыз. Анан биздин ошо ата бабаларыбыз 19-кылымда ушул жакка келишиптир, ат башыга. Анан биз 150-170 жыл болду да бияка поколение. Анан биздин ошо Дордой чоң атабыздын 9 уулу болгон экен. 9 уулунун ошол Салымбек экинчи уулу. Анан согуш башталат. Согуш башталып анан атам армияга кетет, финский войнага. 39 жыл. 39 жыл. Апам болсо ошо Кызыл Бурчта библиотекарь болуп үйлөнүп. Анан 1 жылдан кийин анан атам эме болуп, жарадар болуп, ранение алып, анан кийин его комиссовали, анан айылга келет. Айылдан кийин темир уста болду. Анан апам аябай мындай идиректүү, аябай. Ошол биринчи баягы ликвидация без грамотности болгондо, ошондо баягы Кызыл Бурч деп койчу. Красный уголок. Ошол жерде библиотекарь болуп иштейт. 5 класс образованиясы менен. Вечерний школаны бүтүрөт апам. Вечерний школаны бүтүрүп, анан кийин бул жерде метеорологический станция ачылганда, ошол жерге анан кийин синоптик болуп калат. Анан бүт орусча үйрөнүп, бүт жанагы азбука Морзе бүт баардыгын ошол бул жерде ошо метеостанцияда иштеди. Анан метеостанция бул жерден 1,5 километр. Анан 3 саат сайын барып, эме сотка берип туруш керек да Бишкекке. Анан мени эшитип алат, мен апам менен 1,5 километр туда, 1,5 километр суда бир 2-3 жолу барып келчүбүз. Ошол билимге аябай бизди ошо сугарган десек болот да, ошол апам болгондо. Анан ошо китеп аркылуу акылдуу болосуңар. Китеп менин акылым, китеп менин жакыным деп ошону үйрөткөн да биринчи эле. Анан кийин күчтүү бирди жыгат, акылдуу миңди жыгат. Экинчиден апам ошол 5 баласына кат жазчу да. Ошо катты вообще тажачу эмес. Анан кийин ошол бүт бош убактыларында балдарына, кыздарына, келиндерине анан кат жазчу. Ушул ушундай касиети бар эле да. Мен бияка губернатор болуп келбедимби? 31 декабрь күнү. 99 жыл 1 январда мен уже приступил губернатор. Таң аткыча мага эме жазыптыр. Жанагы программа. Губернатордун программасычы. Жумгал районунда кандай эмелер бар, проблемалар бар. Нарында кандай, Акталаада, Нарын шаарында, вообще эле облуста кандай проблемалар бар. Биринчи планда экономиканы, билим боюнча баардыгы ушундай 5-6 барак жазып, анан эртең менен мага берип атпайбы? Мына муну окуп койгуруң депчи. Кийин керек болот деп. Ал өзүнчө эле программа экен, ал ошол бар азыр деле үйдө. Апамдын ошол жазып берген эмесичи программасы. Кийин айтсам баары күлүшөт. Баягы кийин иштеп жүргөндө айтам да коллегаларыма, кандай иштеп атасың сен? Апам жасап берген программа менен иштеп атам депчи. Мен тиги Италияга футболдун дүниелик чемпионатына барып, кайра ошол келе айтканда Одесса шаарындагы ХТ Союзунда мурунку эң баягы чоң ири базар Привоз деген бар эле да.
Анан ошол базардын ишин карап, ушундай бир бизде деле бир базар болсо деген ойго келдим да. Кыргызстанда базарлардын баарын жаап, элдин баары чаржайыт болуп, Ош базарында, Аламедин базарынын орто сайда чачылып, баардыгы нааразы болуп жүргөн кез болчу да, ошолордун баарын бул жерге башын кошуш керек экен деген ой менен келдим да. Ушул шаардын чекелеринен бир табалы деп анан ошол тегил бизде шаардын түндүк жагынан сас болсо дагы ошол жерди баягы жакында түзөтүп 91-жылы ошол декабрда ошол Дордой базары ачылып, Дордой базарынан кийин ошол 10-15 жылдын ичинден кийин ошол дүйнөнүн бир 10 ири базарына айланып кетти да. Бизнести баштаганда делечи баардыгы эле дүркүрөп эле баягы өсүп жанып кетпейт да. Ончак деле киши иштечүбүз. Жанагы курулушчулардын вагону калганда ошол жерде отурчубуз администрация. Анан кийин мен бир топ өзүмдүн эле тең туштарымды, тааныштарымды кел бияка иштейли, могу жерге соода жасагыла десем, койчу, ушул жака ким келмегиле деп ошо досторубуз элечи. Анан азыр кийин айтып атпайбы, баягы орундар жок, баягы дефицит болгондочу. Аяскар баягы сен айтып жүргөн эле албасак болмок экен депчи. Дордой на сегодняшний день является фабрикой, только без дыма. Где вы еще видели фабрику, способную обеспечить более 100 тысяч рабочих мест? И сегодня Дордой очень хорошо выполняет роль такой фабрики. Поэтому, как говорят в Америке, то, что хорошо для General Motors, хорошо и для Соединенных Штатов. И на сегодняшний день, по моему мнению, если Дордою хорошо, то хорошо и самому Кыргызстану. Помните, после развала Союза эти все железнодорожные пути были забиты этими вагонами, которые никому не нужны, в тупике ржавели, стояли. И очень удачная идея сделать из них контейнеры и дать людям работу. И вот эта идея, она породила уже цепочку событий. Люди получили работу, люди получили возможность кормить свои семьи. Это создало товаропотоки. Заработала железная дорога, автомобильная дорога, авиасообщение. Аскар Салымбеков – это бизнесмен нового поколения. Человек, который является, если хотите, брендом бизнеса Кыргызстана. Аскар Салымбеков из Ат-Паши, из той области, которая стоит на Великом Шелковом пути. Светлый путь Дордой. Я думаю, что ваш бизнес продолжается. Анан кийин келип эле ошо Нарын облусуна келип, биринчи ошо программамдын атын Намыс койгондум. Намыс программа. 6 жыл иштедим мен. 6 жыл губернатор болуп Кыргызстандын тарыхында эч ким иштеген жок. Намыс, прогресс, Нарын. Вот. Биздин эмебиз, урааныбыз бар болчу биз иштегендечи. Бул жер бүт эме эски үйлөр болчу, бул жерде аянт жок болчу. Анан эски үйлөрдү бусуп, бул жерде аянт жасап, тиягына жана галерея жасап, андан кийин фонтандарды коюп, газондорду жасап, биягына жанагындай бир жакшы мындай торговый центр түшүргөнбүз, салганбыз. Анан кийин мынакей биздин улуу Кыргызстанды 25 жыл жетектеген инсаныбыз Турдакул Усубаличтин 100 жылдыгына мен өзүмдүн кумирим Турдакул Усубаличке мен өзүмдүн ушул каражатым менен эстелигин орноттум. Он баланын энеси Баатыр энемин. Мен ушул өзүмдүн жакыр экенимди, аябай турмушум начар экенин арыз жазып алып кайрылып келдим. Кайрылып келсем агай өзү үйгө барып текшерип көрүп, аябай кепедей болгон тамда турчумун чындыгында.
аларды эске алып 3 комнат там берди агай мага. Аябай оор абалымда чыгарды агай мени чындыгында. Аябай ушу агайга мен миң мертеге ыраазымын. Агайдын иши алга жылсын, ар дайым жакшылык болсун. Агайым дайыма жакшылык, ийгиликтерге жетишип жүрө берсин деп ойлойм. Мен да 10 баланын энесимин, батыр энемин, карган 82 жашта энем бар. Мага да ошо там берген, могу Ленин 17 4 этаждан үйдөгү. Эми чындыгында агайга ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Агайдай нарын өрөөнүнөн бизнесмендер көп чыксын. Агайдай мейирман, боорукер, түшүнүктүү адамдардын көп болушун тилейбиз. Кудай буйруп Салымбеков туш келип, Аскар агам көпүрөгө сом бөлүп, кубандырып элин чыны жыргатты, 1,5 миллион чөнтөгүнөн сом бөлүп. Анын аркасында биздин губернатор Аскар Матханович эң талыкпаган аракетин жиберди. Ушул көпүрө бүтүп берсе экен, эл журт сууга агып, балекет зыян болбосо экен деген. Аскар Матхановичтин мына бир чукулда бир эсептеп көрдүк. Ушул облуска бөлөк жакта ошо жардамдар берген жардам эле 38 миллион сомдон ашкан акчалай жардам бериптир. Бу дүйнөдө эне болбойт, казырлык болбойт, көл болбойт. Камкордук көргөнө калкына, пейили кененде кем болбойт. Шагылы болбойт, зо болбойт. Шайыры болбойт, эл болбойт. Желкени кессең да тон болбойт. Этекти кессең де жең болбойт. Талды бир кессең де кан болбойт. Жалгыз бир аттанды чаң болбойт. Жар буланып суу болбойт, анан жалгыз өзү чуу болбойт. Беш тогул болбойт, жай болбойт. Пейли тар адамды бай болбойт. Көп болуп жылдыздың ай болбойт. Күнү тар адамды шар болбойт. Кум чогулуп таш болбойт. Кул чогулуп баш болбойт. Ыргадан катуу шиш болбойт. Тууганың жаманды болгон соң мындан бир кыйын дең иш болбойт. Арык бир койдун терисин алташ атсаң дең ий болбойт. Атадан жаман туулгандың ак кийизгеңе салдырып анан көтөргөн менен бий болбойт. Бу дүйнөдө эне карып, үр чалган караңы жер карып, өзөңгө малыңы толбогон, өрүшүгененди төр карып, мерчемдүү жергеңе жетпеген мерүндөп сокконде жел карып, эл жаккалайды конбосо, бете келүдү бел карып, кирбени чубабаң өтпөгөн керилип жатканды чөл карып, акулар келип токонбогон, айдыңы чалкарды көл карып, улугуңа делей болбогон, анан убара тарткан эл карып. Ой, убара тарткан эл карып. Анан 65-жылы Советтер Союзунда Пионерская правда деген газета бар болчу. Аны биз пионер катары окучубуз жазылып алып. Анан ошол жерде всесоюзный кожаный мяч турнир деген среди уличных команд деген ушундай эме жарыяланды да. Конкурс, турнир.
Анан мен окуп алып ошол жерден анан кийин биздин ошо Дордой айылы болчу да. Анан ошо саста ойногон команда түзүп, ошондо 65-жылы биз Дордой деген команданы түзгөнбүз. Уличный команда болчу. 65-жылдары бизге телевизор келди, черно-белый. Ошол жерде биздин айылыбызда, ошо райцентрда бир 3 эле телевизор бар болчу. Анан 66-жылкынан кийин Англиядагы чемпионатты көрбөдүкпү. Анан баягы ошол балдар чогулуп алып, ошол байкемдикине барып алып, анан кийин ошол телевизордон көрчүбүз. Наши футболисты играют в темный футбол, вратарь Макдональд берет мяч. Мяч у меня, он бьет воротом, вратарь не удерживает мяч, и Симонян посылает его в ворота. Гол. Счет открыт. Защитник Кесарев, овладев мячом, пустился в далекий и смелый рейс. Он передает мяч Иванову, Иванов хладнокровно обыгрывает защитника, вратаря и забивает второй. Англичане не хотят мириться с поражением. Телом, головой посылает мяч в сетку ворот. Игра приближается к концу. Наши футболисты стремятся удержать победу. Левый полусредний англичан Хейнс выбегает вперед, сталкивается с защитником Крыжевским и падает на штрафной площадке. Венгерский судья Жолт показывает на 11-метровый отсек. Ну и, как говорится, Анан аябай кызыгып калдык. Ошондон кийин вообще футбол менен жашоого кирип кетти да. 96-жылы анан кийин команда түзүп, Дом пионеровдун баягы площадкасын жакшы оңдоп, полив жасап, естественный поле, искусственный поледан 3-түү жасадык. Кичинекей мини поледен да 3-түү жасадык. Анан балдар академиясын түздүк. Детский академиясы бар. Анан биз биринчи профессионалдык клуб болуп эсептелип чыктык да. Бир кезде 200 орунда турган биздин Кыргызстан азыр 90-100 орундабыз. Ошо команда азыркы күндө 13 жолу Кыргызстан чемпиону болду, 2 жолу Азия кубогун утканда. Биздин азыркы жетекчилерибиз Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевичтер футболго ушунчалык жакшы көңүл буруп атышат. Бир 4-5 жылдан кийин жакшы результаттарды беребиз деген ойдомун. Бир күн эле тиги офисте турганбыз, советский Токтогулда. Анан тиги Болот Төлөнүн Шамшиев чалып калды. Аскар сага келип жолугуп алды деп атабыз. Темир Дүйшөкөй экөөбүздү. Анан келиңиздер дедим. Анан келип кириштик. Силаевтан келетабыз дейт. Аскар бизде монда жакшы бир сунушубуз бар. Идеясы 2 тайгазанга. Тайгазанга ошо улакты тыштаганга. Анан ошол идеяны ишке ашырып бербейсизби деп тиги Силаевка барды. Анан Силаев бизди бир уяткарып койду дейт. Эмне силерде мындай Кыргыздын бир мындай уулдары жок, силерди колдоп берчү. Неужели бизде деле ушундай бизди колдогон адамдар жокпу деп. Бир гана ошол өкпөрүнү колдогон, бир гана ошол Аскар Салымбеков. Ошол Дордойдун этегинен ар жагынан жер алып, ошол жерге бир эмес 2 стадион курдук. Ошол стадионду бүт бойдон кимден Аскар Салымбековдун акчасына курдук. Аскар Салымбековдун техникасына курдук.
өкпөрөнү жаңы нукка салып бергенге салымым бар экенине мен өзүм сыймыктанам. Мурун я как-то был материалистом. Вот тарых факультетинде учили, что материализм первично, сознание вторично депчи. По молодости, может быть, я был и материалистом, да? А мен азыр больше идеалист болуп калдым, да? Почему? Потому что азыр вот такое без образования, без культуры, да? Вот такое хорошее материальное невозможно создать. Жакшы билим бериш керек экен. Маданияттуу кылып, маданиятка көңүл буруп, ошол адамдын баягы ички дүйнөсүн жакшы оңдосок, башкача өзгөрүлөт экен да адам. Эгер адам билими жок, же болбосо мындай маданиятсыз адам, ал только баягы регресске алып келгенин түшүндүм да. Ошон үчүн биринчи планда эме болуш керек экен да, образование, анан кийин баягы маданият. Мен жаштарды жана молодые лидеры Кыргызстана деген проект түзүп, жаш лидерлерди чогултуп окута баштадык да, 14-жылдан баштап. Молодые лидеры Кыргызстана переросло бизнес школы Салымбековода бүт областной центрларга ачтык. Давайте бизнес школалардан дагы эми экинчи тепкичин өтөлү деп колледждерди ачтык. Колледж ачкандан кийин университет ачыш керек экен деп. Университеттики ошол бизнес направление, здравоохранение, анан кийин ошол эле жана колледждин балдары IT, ошол международный эме менен методика менен окулуп атат. Ошон үчүн биздин образованияга өткөндүн себеби ошондон болду да. Мен ошо билим жагына көңүл бурушубуз керек экен деген. Анан кийин здравоохранение. Аскар Салымбеков бизге жардамын көргөзүп, эндоскопия деген аппаратты алып келип, ошол аппарат менен биз ооруларга уникалдуу операция жасап атабыз. Андай операциялар только гана ошол жерде болот. Гульмира Сулаймановна большая часть моей жизни. Менин өсүшүмө чоң таасири тийген адам деп эсептейм. Ал Гүлмирам экөөбүз 1972 жылы август айында таанышып калдык. Мен тарых факультетине документтерди тапшырып абитуриент болгом. Анан Гүлмира дагы ошол тарых факультетине тапшырыптыр. Ошол жерден таанышып калдык. Анан ошо көргөндөн кийин эле мен баягы айтат го любовь с первого взгляда дегендей. 5-чи курста 1977 жылы январь айында үйлөндүк. Чоң Арыктагы сельсоветке барып ошол жерден эме свидетельство о браке дегенди алдык. Анан квартирада жашап жүрдүк. Улукбек төрөлдү
Мен ТСК комсомолдо иштеп жүрүп заводил болгондон кийин Лагмененко Бакамбаевадан өзүбүздүн үй алдык да, 2 комнат. Үй алып ошол жерге жашап калдык. Илимин, анан үй бүлөнү, 2 баланы өстүрдү. Улукбек менен Кубатты жакшы билимдерди алышты. Гүлмира ошол ооруга чалдыгып калды. Анан бардык жакшы дүйнөдөгү баягы клиникалардын баарын алып бардык. Анан ошол Кудай берген өмүрүнө жетип анан кийин ошол 61 жашында каза болуп калды. Улукбек 5 тилди билет. Азыр болсо жана өзүнүн бизнесин жүргүзүп атат. Синематика деген кинопрокатты Кыргызстанда жакшы деңгээлге жеткиргизип, жакшы ремонттоп, кино көрүүнүн маданиятын бийик деңгээлге жеткирди. Отец позвонил мне, говорит, слушай, говорит, вот предлагает вот кинотеатр отреставрировать. Но у меня, говорит, возникла идея, говорит, может, в аренду возьмем и попробуешь кинотеатр сделать современный. То есть, как бы, это целиком это его идея была изначально. В 2005 году мы запустили этот проект. Первый раз мы увидели очереди в кинотеатры. В первый раз мы столкнулись с ситуацией, когда у нас весь зал забивался, то есть не было мест, аншлаг. Это нас вдохновило, воодушевило. И спустя год мы уже открыли кинотеатр в торговом центре ВЭФа. Еще спустя год мы открыли кинотеатр «Алато» обновленный. Вот. В 2011 году мы открыли в Бишкек-парке кинотеатр. Потом в 2013 году мы открыли свой космопарк. Вот. И в 2018 году Дордой Плазу. Сейчас у нас 5 кинотеатров, где-то порядка 50 залов. Когда корпорация Дордой взяла такое направление, как кинообслуживание нашего населения, и создала такую компанию, как «Синематика». Никто не обращал внимания, пытались, значит, кинозалы превратить в какие-то игровые заведения, казино и так далее. Вот. Именно Оскар Маткабович взял направление вернуть нашим вот этим бедным кинотеатрам былое предназначение, былую славу, чтобы люди имели возможность как-то проводить культурно свой досуг. Мен да кийин үйлөнүп дагы 4 бир кыз дагы 3 уулум бар. Ошентип анан азыр ушундай жашоо турмуш. Эми атам биздин үй бүлөбүздүн асказоосу десем жаңылышпайм. Жалпы эле биздин туугандарыбыздын туусу. Атам менен абдан сыймыктанабыз. Анткени өз күчү менен элдин кадыр баркына ээ болду. Албетте ушул атам мен үчүн жаш кезегимен баштап эле ошол үлгү болуп келатат. Кандай карапайым киши болобу, бийликтеги киши болобу, ушу жаш студент болобу, кичинекей бала болобу, баарын менен тил табышып, бат эле дос болуп калат да. Ошондой бир сыры бар. Такыр эле өзүмчүл киши эмес да бул. Коомду ойлоп жүргөн киши, маданият, спорт, социалдык долбоорлорго салым кошуп, соопчулук иштерди көп жасап жүрөт. Эми бул кишинин баласы болуш, бул чын эле өзгөчө бир бакыт, өзгөчө бир талай десем жаңылышпайм. Бирок ошондой болсо дагы мунун артында чоң жоопкерчилик да бар. Аны да унутпай жүрөм. Ошол эми атама кажыбас кайрат
каалайт элем өмүрү узак болсун, негизгиси ден соолукта болуп эле ушу зоболосу көтөрүлө берсин. Мезгил батыл өтө береткен, мына билинбей эле 70 жаштын босогосуна келип калып турмун. Мындай карап көрсөң 70 жаш көп дагы экен. Башка жактан карасаң 70 жаш аз экен. Анан эгер мындай карап көрсөк, мындай бактылуу эле жакшы өмүрдү сүрүпмүн. 200 жылдыкты, 2000 жылдыкты социализм доорун, андан кийин орекил рыночный экономикага өткөн доорду көрдүк. Кыргызстаныбыз эгемендүү болду. Ошол көч бара түзүлөт дегенде буюрса, мынакей кыргыз көчү, Кыргыздын эгемендүүлүгү жакшынакай жолго түшүп, акыркы жылдары мына биз мындай бир өнүгүү өсүү жолуна өткөнүбүз мынакей билинип турат. Азыркы мынакей акыркы жылдардагы социалдык, экономикалык биздин турмушубуз кандай өнүгүп атканын баардыгыбыз мына күбө болуп атабыз. Ойдомун элге, журтка мен ушул 70 жылдын босогосунда туруп, мен өзүмдү да баягы жакшы бактылуумун деп эсептеймин. Эне атама ыраазымын. Мени окуткан мугалимдериме ыраазымын. Өзүмдүн баягы кыргыз элимне ыраазымын. Эми Кудай канча жаш берсе дагы өзүбүздүн элибизге, жерибизге баягы эмгегибизди, ак эмгегибизди арнаганга арнайын деген деле баягы оюм бар. Бардыгыңыздарга бакубат турмуш, бардыгыңыздарга биздин элибиз, жерибиз өркүндөп өссүн деген ойду айтып аяктайын. Бул жашоодо таза жолду танда, мүмкүнчүлүк келет ар бир жанга. Өзүмдөбө бул өмүрдө күйүп, эмгегиңдин элиң үчүн арына. Жалкоо болбой кайрат күчүң барда, чоң жарыштан сапарыңдан калба. Жашоодогу жеңиш ошол экен, пайдаң гана тийсе ар бир жанга. Өкүнбөйлү өткөн ишке кайра, кур дүйнөгө берилип байланба. Атың өчпөй жашап кылымдарга, баштаган жолуңдан эч тайманма. Из калтырган жүрөктөн